Жоқ, сен эмнеге биз менен өтпөстөн туруп, мен пока еще не нарушила, мына жерден эле өтүп атам. Бишкек шаарындагы Разаков көчөсү, Орозбеков жана Фрунзе көчөлөрүнүн ички аймагы, тагыраагы мамлекеттик тарых музейинин тегереги. Кечки саат 8ден таңкы саат 8ге чейинки учурда автоунаалар кирүүгө толугу менен тыюу салынган. Ал үчүн атайын жол белгилери дагы көчөлөрдүн баштарына орнотулган. Бирок буга карабастан айрым айдоочулар билип билбестен кезип өтүп кете беришет. Мунусунан да жол эрежесин бузгандыгы моюндабай, ызы чуу салгандары дагы бар. Комиссияга киргенбиз программага. Машина өткөндө мен менен турушуң керек. Эмнеге өтөөрсүң? Эмнеге мен өтпөстөн туруп? Жок, сен эмнеге биз менен өтпөстөн туруп, мен пока еще не нарушила, мына жерден эле өтүп атам. Жок, коя тур. Жок, андай эмес. Протокол жазсаң 5 машина өтсө, аларды тоспойт экенсиң де, деме. Мен сиз менен турам. Анда сен дагы өзүңдүн жумуш абалынан кыянаттык менен пайдаланган бала экенсиң. Мен азыр эле арыза жазам. Мен да интернетке кое берем. Бул айымды дагы инспекторлор жогорудагы жол эрежесин бузуу менен тозуп токтотушкан. Бирок айдоочу айым бузган эрежесин моюндабай, инспекторлор менен талаш тартыш пикирине өттү. КТРде иштеген жигит. Күзөт бөлүмүнөн чогуу иштеп, мондай машиналар 100 жолу нарушать этип өтсө, мени кармаганга туура эмес да. Силер да төлөйсүңөр. Мен силерди сотко да беремин. Силердин үстүңөрдөн арыза жазамын. Себеби дегенде силер мыйзамды бузуп атасыңар. Өзүңөр мыйзамды бузуп, 10 машина өтсө, баарына макулдук берип, карап турасыңар. Эмнеге? Биз нарушение жасабастан могу стоянкага токтошубуз керек болчу. А силер болсо могу жактан өткөн машиналарды токтотпойсуңар. Мыйзам ким тарап иштейт? Силер тарап иштейби? Же жасаганыңыз үчүн сиз да жооп бересиз. 0773 силердин учур бычар кылганыңарды силердин өз бардыңар. Эсепте машиналар өтүп атат, жооп бересиз. Эмнеге карабайсыз? Эмне ушул баланы 10 жыл бою Кыргызстанда алатуу айымдарды жетектеп келем. Аксыга катышкам, 2005 катышкам, 2010 катышкам. Кан күйгөн уруштарда жүргөнмүн. Сенин кылганың, сенин менчелик кылган эмгегиң жок. Болгону машинени стоянкага койгонго чейин сен нарушение жасап, сен кыйын болсоң, мен эртең сенин үстүңдөн арыза берем. Сендей балдар иштебеш керек. Кыргызстанда патриот жигиттер бар. Акчанын кулу болуп иштегенден көрө. Начальникке барам. Азыр үстүмдөн ордайга барып арыза жазам. О, эки сүрөттү жибер, потому что стоянкага ордуна ортодо турганга жолго чыккан жоксуң. Кандай 25? 615. Эгерде машина нарушение кылатса, аларга мыйзам иштебейт экен. Биз бул жерден кайра 624, 602. көрөбүз андай мыйзам. Мен сенин үстүңдөн да жазам, башканы да. Көргөн жакка барам. Кандай 25? 5 машина өттү, ун чыкпастан моундай өтүп баратат. Булар нарушение болбойт экен. Мен менен турган болгон ченинде да тетиги машинаны кармашың керек болчу. Мен ал жакты бузган жокмун. Мен болгону могу стоянкага бурулдум. Айдоочу айым толтурулган протоколду алып кетип жатып да, инспекторлорду өтө катуу сындап, үстүнөн арыздануусун баса белгиледи. Албетте, бул анын мыйзам чегиндеги укугу. Ал эми бул Toyota үлгүсүндөгү автоунаадагы рейдтик иш-чаранын алкагында кармалган. Бирок унаанын айдоочусу инспекторлор тоскондо токтоп, бирок аз жерден кайрадан кетип кала жаздады. Бул учурда бир инспектор унаанын капталында жүрсө, бирөө алдын тороп турду. Аңча эле патрулдук унаа келип, кетип калуу максатын көздөгөн айдоочунун алдын тороп токтоду. Yakta bet tursun teyze. Мен өзүм карап коюм керек. Biraz
Ne ekan? Pasport жоқ. Otur ayda kеттiniz kan. Çavuş. Поставим. Şey, zaten ne? Да, да. Ola, aşağı değil. Anladın? Алға. Asıl sonra yapılsaydı. Айдоочунун токтогусу келбегендигинин негизи бар экен. Дегенибиз айдоочунун айдоочулук көлүгү, унаанын документтери жок экен. Мындай абалда унаа токтоосуз айып короосуна багытталат эмеспи? Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз айып токтотуучу жайына келдик. Бул жакка Toyota үлгүсүндөгү авто унаа 1366 ББ номериндеги айдоочунун айдоочулук көлүгү жок болгондугу үчүн тагыраагы жандагы документтер так болбогондугу үчүн келип токтотулду авто унаа. Авто унаанын номердиги өзүңүздөр көрүп тургандай мамлекеттик номер болуп турат. Азыр инспектор авто унаа кайсыл мекемеге таандык экендигин, кайсы кызматка таандык экендигин же болбосо баягы эле сиздер билген кайсы фирмага таандык экендигин тактап бизге айтып бермекчи. Биз бул унаанын кайсыл жакка тийиштүү экендигин жеринен биле алган жокпуз. Себеби унаанын документтери жок, унаанын кайсыл жакка таандык экендигин билүү жеринен мүмкүн эмес. Инспекторлорго дагы айдоочу бул тууралуу эч нерсе айтпай койгон. Бирок жол тескөөчүлөрү тийиштүү протоколдорду толтуруп айдоочунун колуна карматышты. Эгерде бул унаадагы мамлекеттик номер жалган номер боло турган болсо, дагы башка чара колдонулары толук мүмкүн. Ал эми чындап эле мамлекеттик унаа болсо, жолдомо кагазы жок жүргөндүгү үчүн дагы кошумча протокол толтурулат. Ал эми бул унаадагы рейд учурунда мамлекеттик номери жок болгондугу үчүн токтотулган. Өзүңүздөр көрүп тургандай терезелери дагы караңгылатылган. Бирок айдоочу жана анын жанындагы жүргүнчү унаадан түшө калып эле Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматындагы кызматкерлердин биринин визиткасын берип, биз ошонун штаттан тышкаркы жардамчысыбыз деп мыйзам чегинен тааныш аркылуу аттап кетүүнү көздөштү. Бирок ага карабастан жол тескөөчүсү унааны тийиштүү жакка багыттады. Тийиштүү жак дегенибиз албетте айып короосу. Айке, удостоверение покажите. Хорошо, личный курс. Личный курс. Машина не оформлена, я же вам сказал, что вот документы. Пленка. Передний боковой стёк. Унаа айып короосунда калды. Тийиштүү протоколдор толтурулду. Ал эми айдоочу менен жүргөн жүргүнчү телефонуна тартып, жок жерден чуу көтөрүп кирди. Жанындагы досу дейбизби, таанышы дейбизби? Айтор айдоочунун бузган эрежеси өтө эле одоно болуп турса да, өз күнөөсүн моюндабай чуу жаратууну максат кылган жүргүнчүлөр дагы жок эмес. Нормальный человек? В смысле нормальный человек? Болды, бір-біріне тапқанда. Эфирибиздин соңку бөлүгүндө бул унаанын айдоочусу тууралуу айта кетпесек болбос. Айдоочу айымдын жанында айдоочулук көлүгү жок экен. Андыктан инспекторлор унааны айып короосуна коюусу шарт.
Главное, светишь. Батар, бат сүртші, кетіп қалып таксимен барасың аға, не? Астынан olur. Айып коросуна унаа келип токтотулду. Айдоочу айымга жол тескөөчүлөрү протокол түзүп колуна карматты. Бирок айым жанатан бери бардык жагдайды тартып жаткан биздин чыгармачыл топко да, инспекторлорго да бир ооз сөз сүйлөгөн жок. Ал эми жогорудагы материалдарыбызда өздөрүнүн кетирген күнөөлөрү, бузган жол мыйзамдары айдан ачык болуп турса да, чуу жаратып көкүрөк каккандарды көрсөттүк. Эми бул айымды мисал кылып жатканыбыздын негизги максаты ар ким кадамына жараша жооп берүү дегендик. Муну менен кетирген кемчилигин бирөөгө төңкөрүү же бирөөнүн күнөөлөө менен мыйзам чегинен ашып кете албайбыз деген ойду айткыбыз келди.